Биздин акыркы саатындагы жакшынакай коногу келип калды. Ана Назира тааныштырып өтөлү. Айымда дегеле биз дирижер мырзаларды көрүп келгенбиз, бирок бул алгачкы айым. Дирижер айым деп айтсак жаңылышпайбыз. Наргиза Курманова, композитор. Саламатсызбы, урматтуу Назира? Наргиза, кош келипсиз биздин студияга. Саламатсыздарбы, рахмат. Бир музыкалык чыгармадан кийин башталалы, анан кийин маек уланталы. Макул, сүйлөштүк. Баракелде, кандай жакшы. Келиңиз эми маекке өтөлү. Мына таңырда бизге дагы таланттуу Наргиза Курманова деген айым, композитор, виолончелист жана кыргыздын алгачкы дирижер айымы келип маек куруп берет. Кутмандыңыз менен. Бирге болсун, рахмат. Кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Маанайыңыз эң сонун. Буюрса, концерттин алдындагы маанай ушундай бир жакшы ниет менен 22 мартта Кыргыз улуттук филармонияда саат 6-да кыргыз элиме өзүм чыгармаларым менен турган жакшы сапаттуу профессионалдуу деңгээлдеги чоң концертти тартуулайын деген ниет кылып отурам. Концертимде белгилүү ырчылар катышат. Алардын ичинде Гүлнара Тойгунбаева, Гүлзина Суранчиева, Айбек Бакытбеков, Нурболот Теңизбек уулу, Соленые орешки, джаз группасы, Акшола балдар хору,
симфониялык академиялык Жумакматов атындагы чоң симфониялык оркестр. Эң жакшы экен, эң жакшы жазында. Жакшы жаңылык дегендей, ушундай музыкага сиз бала кезден бери кызыгып калдыңызбы же кийинчерээк кызыгып баштадыңызбы? Бул профессионалдуу деңгээлдеги жаатта жүрөм. 6 жашымдан баштап, 6,5 жашымдан баштап Мукаш Абдраев мектеп интернатына апам барып текшертип, мугалимдерге өтүп кетип, ошол 6,5 жаштан баштап музыка чөйрөсүндөмүн. Абдан жакшы. Мындай аспапта ойноо оор эмеспи? Анткени мындай сыртынан караганда өтө мындай оордуктай көрүнөт да. Комузга караганда оор болсо керек, э? Албетте оор, 7 килограммдай болот. Анан кийин көлөмдүү, анан бирок деген оордугуна карабай, өзүм жан дүйнөмдүн аспабы болгондуктан оордугу деле сезилбейт мага. Биз билгенден сиз көптөгөн мамлекеттерге, чет өлкөлөргө барып каласыз. Көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып жүрөсүз. Ал жерге барып дагы катышып келдиңиз да, буга чейинки убактарда? Албетте, буга чейин конкурстар менен, фестивалдар менен интероркестр деп коет. Ар улуттун музыканттары, жакшы музыканттар чогулуп, оркестр түзүшүп, анан турне кылышат да көп өлкөлөргө. Ошондой оркестрлар менен көп өлкөлөрдү кыдырып келдик. Анан дагы Таджикистандан 2013-жылы келдим. 2013-жылы барып Таджик опера балет театрында иштедик контракт менен. Кореяда иштеп келдик, балдарга сабак берип. Ошо Кудайга шүгүр. Эми Кыргызстанга келдим, өзүм бүт тажрыйбаларымды топтоп, эми кыргыз элине тартуулайын деп. Кийинки муундарга дагы үйрөтүп каласызбы негизи? Азыркы же алдыңкы аралыктарда пландарда барбы? Албетте, мен деген Мукаш Абдраев мектебинде өзүм окуп кеткен мектепте эле сабак берем. Окуучуларым бар. Айтайын дегенибиз, ушуга кызыккан жаштар көбүрөөк болот абы азыркы күндө? Сиздин жолду жолдоп дегендей. Бул абдан жакшы да музыка дүйнөсү. Негизи кыргыз эли көп билбейт да бул аспапты. Анткени жайылтпайбыз. Телеэфирлерден азыраак берилет. Көп ырчылар берилет да. Биз да ошондой сыяктуу эле пропагандаласак, классикалык аспаптарды, классикалык музыканы кыргыз эли батыраак үйрөнүп, батыраак көрүп кызыгышат деп ойлойм да. Ошондуктан ошондой максат менен азыр чыгып жүрөм ошо виолончель аспабын. Бул аспап менен башка аспаптан эмне айырмасы бар? Негизи аспаптар бөлүнөт да. Үйлөмө аспаптар, кыл аспаптары, смычковый деп коет, смычок менен, анан ударный деп коет, урма аспаптар. Ошо бул аспап болсо өзүнүн бир скрипкадан да айырмаласы. Негизи семейство виол деп коет, скрипка, контрабас, виолончелдердин үй бүлөсүн. Скрипкадан айырмаланышы ушу көлөмү менен, тембри менен, диапазонунун чоңдугу менен айырмаланат. Ушул аспаптын тарыхы боюнча да токтоло кетпейсизби кыскача? Тарыхы 16-кылымда Италияда пайда болгон. Амати, Страдивари, Гварнери деген мастерлердин колу менен. Абдан жакшы. Музыка бул өзүнчө бир керемет. Музыканы жүрөккө сиңирип угуу андан дагы сонун нерсе, чындыгында. Музыка угуп, сиздин ушул аспапты ойноп дагы башка улуттук аспаптарды да кармап каласызбы кээде? Үйлөмө аспап болобу, комуз болобу, же болбосо гитара мүмкүн? Албетте, негизи өзүм профессионалдуу музыкант болгондон кийин Мукаш Абдраевда профессионалдуу түрдө виолончелди жана общее фортепиано деп коет орусча. Фортепианода бүт Абдраевда окугандар үйрөнүшөт, экинчи кесип катары. Андан тышкары комузда жана кылгыякта үйрөнүп алганбыз. Гитарада еще. Өзүңүз ушундай аспапта ойногон соң кырдайсызбы? Өзүңүздүн коштоогуңузда же ыргашыгыңыз жокпу, же бир эле аспап менен чектелдиңизби? Жок, бир аспап менен чектелген жокмун. Ошо 2 аспап профессионалдуу, 3 аспап өзүм үйрөнүп алгам. Үн болсо эми Кудайым берет экен чыгармачылык, мисалы композитор, любой эле адам композитор болот, любой эле адам, ар бир адам эле симфония жаза албайт. Эми ошого көп убактымды короттум. Мектеп 9-класстан баштап чыгармалар жазып баштадым. Азыр болсо ушу чоң таланттан дагы эмгек талап кылат да. Ырчылык болсо бул да Кудай берген нерсе да. Мен чын айтам, үнүм жок, бирок аспапчымын. Биз билгенден ырчылардан Телегиры сөзү Асан Жакшылыковдуку обону сизге таандык. Аткор ушу Гүлнара Тойгонбаева эжекебиз ошол Телегирин көп жерден жакшылыктардан, ар кандай салтанаттардан ырдап калат да. Демек сиз обонго дагы басым жасай турбайсызбы? Ооба.
ошо эки акыркы жылдары Асан Жакшылыков ага менен таанышып, 15 ырга обон жаздык. Андан сырткары Бегана Сартов деген фантаст жазуучу кишинин ырларын жаздым. Буюрса концертимде көп болосуздар. Ушу эмне мен кандай жөндөм, кандай чыгармаларым, кандай аспаптарды ойнойм, ошо концерттен барыңыздар көп болосуздар, ошондуктан чакырам барыңыздарды. Абдан жакшы экен. Акындар менен дагы иштешип, дагы ушу жаз мезгилинде бир обондор келе баштаса керек сизге дагы. Сөздү кандай сөздөргө басым жасайсыз негизи? Мен негизи ойлонуп көрсөм, азыр мен атайын эмес, бирок меники бир тилек ыры, мисалы Гүлнара Айжердайт, Суранчева Бишкек шаарым деген ырдайт. Айбек Бакытбеков Суунун шаары деп кыргыз элинин кереметтүү сууларына арналган ыр. Бегана Саатовдун изденүү, тилегим изденүү, акыл эсим жоготкончо деген мааниде да. Ошондой, анан дагы бир сүрөт деген ушундай ырлар экен да меники. Сүйүү жөнүндө дагы бар. Бирок азыраак да сүйүү жөнүндө. Эмнегедир. Демек, жаратылышка жакын турбайсызбы? Табиятка, философиялык, тилек айтуу, бул барлыгына келе бербеген нерсе окшойт да. Анан айтсаңыз, мынакей эң алгачкы айымдардын арасынан дирижер деп сиз айтып калдык эле, дирижер болуу оңой болбосо керек, Албетте. Анткени ошончо адамдарды башкарып, аларгын айтып бериңиз өзүңүз. Албетте, эң биринчи пультка чыкканда, 5-курста бүтүп аткам. Дипломдук ишим симфониям болчу, биринчи симфониям. Ошондо биринчи пультка чыксам, эми 22 жашта болчумун. Анан чоң эжелер отурат да, чоң байкелер, анан кийин мыналарды сыграйте, ойноп коюңуз десем, алар кичине башкачараак, эми ар бир адамдын мүнөзү башкача ар кандай. Анан кичине мени башкарып атасыңбы деген сыяктуу көз караш болду да. Кээ бирлөрү менин эле курсташым мени башкарабы деген эми ушундай немелер болот да ар кандай адамдардын. Кыйын экен, 70 адамдын 70 мүнөзү. Анан бирок дирижер болгон үчүн эми бардык азыр мен окуп атам, дагы эле бүтүрө элекмин, окуп атам азыр консерваторияда дирижер болуп кесипти. Анан философ болушун керек, психолог болушун керек экен, уюштуруучу, негизи бардык жактан төп келишсең, анан дирижер боло аласың да. Бир эле мезгилде 15-10дон ашык адамга көз салуу, бул өтө чеберчилик жана жогорку профессионалдуу нерсени талап кылат болуш керек чындыгында. Анан ар бир адам мисалы карап турат да, сен үйрөтүп атсаң, сен туура нерселерди ал жакта деле көчөдөн келген адамдар профессионалдуу канча жылдан бери ошо чөйрөдө. Анан карайт, сен туура айтып атасың же кандай, же жаңылык, эгер жаңы туура нерселерди айтсаң, деп өзүң авторитетиң да көтөрүлүп ушундай болот да. Ошондуктан үйгө болгонго аракет кылыш керек да. Жаңыланууга аракет кылып, жаңыланууга. Жакшы. Рахмат айталы. Ыр дүйнөсүндө дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз сизге. Ушундай обон жаратып, дагы музыка дүйнөсүндө эмгек кыла бериңиз. Музыка адамды ар дайым жаш кылып, жана сиздей сулуу кылып алып жүрөт эмеспи? Абдан жакшы. Ушул алдыдагы койгон максатыбыз концерт экен. Концертиңиз ойдогудай өтсүн. Ийгилик каалайбыз. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Замана студиясында Наргиза Курманова, композитор, бизге келип маек куруп берди.